Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн 13 декабрь 2022 жыл. Мен Оштогу Сулайман тоонун бийигирээк жерине чыктым. Ортосуна жетпедим, бирок орто ченинде башына чейин бир топ бар. Ушул жерден мен болжол менен 70 метрдей бийиктикте дейлик. Ошто смогту бир көргүм келди. Чындыгында Оштодо эле кадимкидей эле смог байкалат экен. Мисалы үчүн ХБКны карай турган болсок, ХБКдагы Ошский райондун нар жагы жакшы мындай мутный көрүнөт экен. 16 кабаттуу үй. Мындай көрүнбөй да. Шайыттөө жакына караңыздар. Шайыттөө жак. Ушул абанын арасында жүрөбүз эми биз. Мына Ошко кире бериш жер, обул больница жак караңыздар. Мынакей жакындатканда ушундай көрүнүп атат. Могу жак Юго-Восток жак болсо өтө эле мындай түтүндөгү ыштай көрүнөт экен. Негизи Юго-Востокту биз баягы таза район деп айтабыз го. Мындай учурда Юго-Восток башкача көрүнүп калат экен. Караңыздар, Юго-Восток мына. Азыр мен Ош нурунан нар жагы мындай тунук көрмөй калат экен. Оштун нар жагы, Ош нурунун конституциясы. Бул жак болсо Черемушки району, Западный деле ушундай болуш керек. Негизи Сулайман тоонун эң үстүнө чыкканда менимче Оштун үстү кадимкидей эле мындай слой билинет да. Эми ар кандай себептерди айтып атабыз да. Машинадан чыккан түтүн, печкадан жагы көмүрдүн ышы, шаарда көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйүп баратканы деп айтылып атат. Шамалдын баягы бир жактуу циркуляциясы бузулган деп. Мына кышында атмосферадагы өзүнүн баягы таасирин көрсөтөт экен да. Баягы ылдый жерден чыккан баягы көтөрүлгөн жылуулук, үстүдөгү баягы муздак, атмосфера аба муздак да температура. Ошо басымдагы менимче ушул абалда кармайт окшойт деп атам. Кандай болгон тагдырда да Кудайым өзү сактасын. Ушул абанын арасында жүрөбүз. Эми бул маселени чечүү үчүн түрдүү кеңештер айтылып атат. Бирок бир топ жылдан бери эле ушул абаны биз жутуп келе атабыз. Кудайым өзү ар кандай оорулардан сактасын. Бишкек биринчи орунда туруп атат дүйнө жүзү боюнча эң абасы булганган шаарлардын ичинен. Эми Ошто азыр идентификация канчаны көрсөтөт, муну билиш керек. Негизи ушул шаардын эң четки жактары байкалат экен кадимкидей мына. Кадимкидей смог. Өтө жакындан бул мындай байкалбайт, бирок абанын аралыгындагы баягы ыш, чаң баары бир байкалып турат жакындан эле. Сулайман тоонун үстүнө чыгып, чокусуна чыкканда менимче бул кадимкидей эле билинет. Ушул катмар турганы билинет. Эми машина, автоунааны кантип токтотобуз? Токтобойт да азыр эми. Ким токтотот? Эч ким токтотпойт. Ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Катализатор бар жогун кантип текшеребиз? Жаңы унаа алуу болсо өтө кымбат болсо, шаарда менимче 90% сырттан ташылып келген поддержанный унаалар. Дели деле дүйнөдө мына экинчи орунда, кээде биринчи орунга чыгып кетет экен. Пекин, аларда мисалы үчүн Дели ысык да барайчы, туурабы? Делиде көмүр жакпайт. Ал жакта кандай смог эмнеден, ишканалар, цех, швейный фабрика, мусорный полигондор көп да себеп. Пекин, мисалы үчүн электромобилдерди аябай көп чыгарып аткан Пекин. Аябай экологияны сактайбыз деп. Пекин дүйнөдө кээде биринчи орунга чыгып кетет. Ушундай экен да. Бул жер планетасы ушинтип адамзат чыгарган химикатты башканы баарын жутуп бизге мүмкүн болушунча. Эми жайында атмосфера бактарак гүлдөп
жашыл болуп турган үчүн дагы менимче булганган абаны жутуп кислород чыгарат. Бактырактын пайдасы ушул. Бизге кышында болсо жалбырак жок, ошон үчүн дагы айтор себептер көп. Кудай эмес сактасын баарыңыздар. Кудай таалам бекем ден соолук берсин. Оорубаңыздар, этият болуңуздар. Кудай таалам баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Assalamu alaikum.